Kursapta ошол комплекс бөлмөсүндөгү Алмазбектин үйүнө ошол 12ге 7 размерде үй салынып атат. Ага биз мына арты жагына 7 метр навестан кошуп койгонбуз. Себеби bunun da üstünü жабып, астына стяжка алып бетон куюп бере турган болсок, ушул жерге эки очок, бир тандыр, анан бир сөрү коюп болсо өтө жакшы болуп калат иншалла. Мына караңыздар, өтө сонун, өтө тегиз, өтө кооз, шубакчы. Шубайм десе дагы өтө маза кылып шубайт. Мына шамал болгон себебинен сөздөрүм кичине шамал аралашып калышы мүмкүн. Урматтуу жамаат, караңыздар, машалла. Мына буюрса мына көчө жагын ошол формянкасынын бирөөсүнө айнек койгонбуз. Ал мына кудай калса душ, ошол душуна форточка койдуруп койдук. Эми ар бир үйгө баары бирден душ керек экен. Тим более бул Алмазбекте 7 бала, анын 2 баласы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан. Караңыздар кандай сонун. Урматтуу жамаат, куршапыбызда дагы ушундай сонун иштер болуп жаткандан өтө кубанычтабыз. Канчалаган биз бир туугандарыбызга бул иштерибизди жагып, жакшы көрүп, рахматын айтып атат, угуп атабыз. Албетте бул дагы сиздердин жардамыңыздар менен. Muna taktırım, mundağıl ışıkta ota taktırım, al yetişse. Ona öğrenip daha görünmeydi muna. Bir peçka üstünde şey, profil svarkalap geldik emi, peçka üstünde çe. Assalamu alaikum. Bugün 23 sentyabr 2024 yıl. Алмазбектин үйүнө печканын үстүнө перемычкага такта койсок, байга түтүн чыкканда жанып кетиш ыктымалы бар да. Ошон үчүн уста менен сүйлөсөк, уста мындай темир кылгыла деди. Себеби азыр мынаны дуал үстүнө коебуз, мына жака пакса урулат. Мына жерден баягы обороту келип түтүн чыгып кетет. Анан күйбөй калат экен да, кудай кааласа. Ошого азыр Алмазбек мыналарды темирлерди сакlayып алып, ушул дуал урулат. Буларды мындай кылып коюлат да. Дуалдын үстүнө ушундай коюлат. Мына жака пакса урабыз, бияка пакса урабыз, ортодон мөөлө чыгып кетет, кудай кааласа. İnşallah Allah'ım. Кудай кааласа. Nasip kıza. Allah razı olsun bаарыңыздардан. İçine yürüyorum kaldım bana. Halbuki taşlarım da içine. Başardınız mı? Ya bismillah. İlk göz deraktakinde. Biz yeri karayar bunda. Avaz bunu yukarı alış gerek ekan da. Aa. Anan avaz bek bundan devlet pay var. Devlet bir alış gerek ekan da. Aa. Demek öyle. Tamam. Al. Yeni atışta yaparız hep deviz giyince. Aa. Oğlum uruştu alalım. Alıp durup oradasın. Kılıç uğratken de. Bismillah. Sonra. Ya Allah. Oldu ya ustanızı verelim ya. Verelim. Evet, Evet payı sizge. kuştuk ya mutaksın. Kuştuk ya maşallah. Evet payı. Sana üstü özel ısınca. Maşallah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, amansızlar. Bugün 23 sentyabr 2024 yıl Kırgızistan Hasiyetli Kuşap ayılının ошол kompleks bölümçösüne turabız. Buna geçer 7 sentyabrda usta akalar menен muna үйдүн паксасын баштаганбыз. Бирок үйдүн ээси Алмазбек. Ушул Алмазбек бир туганыбызга ушул чек салынып атат, кудай кааласа. Өткөндө ушул ustalar менен 136 000 сом ушул ustaлардын баалашканбыз бир тугандан. Анан иштин башында 50 000 сом акча бергенбиз. 86 000 акча калган. Бүгүнкү күндө азыр мына 53 850 сом акчабызды берип атабыз. 32,5 000 сом 35 000 сом эсептөө бизде карызыбыз калып атат. Биз азыр буларды кудай кааласа паспорттарын алып алдык. Эртең бүрсү күнү же болбосо бүгүн түн менен эгер кудайдан береке болуп топтоп кала турган болсок, артынан жүрө турган болду. Бир туугандар бул аманат. Бул бир туугандар бу жерде температура суукту суу, ысыкты эместен ушул муздак айларда мээнети кылышты. Ушул бир тууганыбыздын үйү бүтүп калсын деген максат менен саат менен багымдаттан кийин баштап иштерди башташып, мына 15 күн 16 күн ичинде
Bizge uşul үйдү бүтүрүп берип караңыздар. Бул үйүбүз 12ге 7 размер. Мынагында 7 метр навеси менен. Кудай кааласа эми ушуну биз видеону тартып атканыбыздын себеби бул сиздерге отчет. Бул ушул берген акчалар сиздердики, сиздердин аманатыңыздар. Ушул аманатка кыянат кылбастан бүгүнкү күндө бүт туугандарга ушуларды берип атабыз. Дагы кала берсе ушул жардам кылсаңыздар, кол кабыштырып, баягындай көптүк көйгөй болот деген элибизде сөз бар. Аракет кылып калган карызды берип койсок өтө жакшы болот. Анан ушу 2 күн 3 күн ичинде мына азыр кичине бүт туугандарыбыз жагачтарды берген, такталарды берген, кургулактарды берген канча бүт тууганыбыз ошолордун калганын топтоп, анан тамынын лайыны башташыбыз керек. Анда болсо азыр Алмазбекти өзүн биз ошол видеого түшсүн деген максат менен чакыртырганбыз, себеби бул аманат нерсе. Ушуларга беребиз. Ушулар разы болуп, бул азыр видеодан бизден эсептешти. Ар дайым ушундай элдин журттун пайдасына иштей турган инсандар болушу насип кылсын. Амин. Алла таала тапканыңыздарга береке берсин. Ар дайым ушундай Кыргызстанда элибизге, журтубузга пайдасы тие турган инсандар болуп, элдин журттун кызматында болуп, Алмазбектин дагы үйү шыдыр болуп, ушул майлуу, жайлуу болуп, ушул элибизге, журтубузга пайдалуу турган, пайдаланып келе турган бала чакасы менен бактылуу болуп жашай турган үйлөрдөн болсун. Алла